бир сезимди, ал сезим күчтүү экен да, мекенчил дегенчи. Өзүм жеримде, Кыргызстанымда кызмат кылганыма мен абдан ыраазымын. Ата-энем түрткү болгондо ушу балетке келип калышымгачы өздөрү искусство адамдар болбосо дагы искусствону түшүнгөн, жакшы көрүп, сүйгөн адамдар азыркыга чейин театрга келип бир да спектакльди калтырышпайт. Кичинекей кезимден эле баягы садикке алып барганда билей берет экенмин да музыканы уккандачы. Бир дагы ушу майрам менсиз өтпөйт экен да. Ооруп калып, температура болсом деле одеялга ооруп, таксиге отургузуп, ошентип алып барган күндөр бар экен. Апам аябай өзү музыканы жакшы көрөт, деги эле ушу искусствону, балерина болгонду деле өзү кыялданып жүргөн окшойт да. Кийин эле Фрунзеден биз Өзгөн шаарына көчүп кеттик, атамдын жумушуна байланыш боюнча эле. Анан ал жака Айдария Канышкурбекова келип калды комиссия менен. Аймактарды кыдырып, ушу балдар кыздарды издеп жүргөн экен да. Мен жактырып эле бутуголу туура болот экен, ушундай балетке бүт данный бар экен деп сүйлөшүп калышты. Атам коркуп кетиптир. Ленинградка алып кетебиз деген экен да. Ленинград алыс, ал жака барганда эми 9-10 жаштагы кыз болсо кантип барат деп коркуп, жок, барбай эле койсун десе, Айдария аканы такыр артыбыздан калбай, жок, силер түшүнгүлө, ушул кыздан бирдемке чыгыш мүмкүн деп аябай суранып, ата-энем ошого түшүнүп, мени жибергени ушу окутканга мен абдан ыраазымын да. Бир жылдан кийин эле Москвадан комиссия келди, анда дагы сурабай эле даярданып калдык. Биринчи жылдан баштап эле Большой театрда катышып калдык. Москвадагы хореография окуу жайы, Большой театрда бийлеп, сахнага чыкканымда өзгөчө эле болуп аттым. Баягы башка дүйнөгө келгендей болуп эле, мага эч ким көрүнбөйт, бир да көрчү көрүнбөйт, бүт оркестр ойногондо кулагым дүңүрөп эле, башкача болуп эле, баягы түш көргөндөй эле сезим болуп атты да. Кийин көнүп кеттим. Окууну бүтөөр кез келип калды. 7 жылдан кийин Большой театрдан Григорович, белгилүү балетмейстер, Гордеев, белгилүү бийчилер бизге комиссияга экзаменге келишкен да, госэкзаменге. Анан алардын сөзүн угуп, мен деле Москвада калып иштесем болот экен деген ой болду. Атамдар, апамдар звонить этип, Айзада эми окуп бүттүң, эми кел кызым деп калды атам. Мен болсо сүйүнүп эле, жок, мен келбейм. Анда болсо гастроль Америкага жарым жылга кетиш керек болчу. Мен болсо документим даярдап атам, Америкага кетем десем, атам урушканда жок, бирок бир сөз айтты. Эми сен макул Америкага бара бер, бир келип кетчи, биз көрүп коелу сени деди. Ошентип мен Бишкекке келдим, көрсө мени алдап чакырып алыптыр да. Келгенимден кийин эле атам айтты, эми ушунча жыл окудуң, болду, өзүңүн өлкөң бар, өзүңүн театрың бар, кызмат кылбайсыңбы, патриоттук сезим сенде кайда дегенде мен аябай капа болуп, ыйлап, диплом албай эле келе бергем. Баягы вручение боло электе эле госэкзамен тапшырып эле келип калдым. Бизди Министерство культурадан чакырып калды. Ал кезде министр культуры Чолпонбек Базарбаев болчу. Анан үчөөбүз атам, апам, мен сүйлөшүү болду. Акырын ал киши дагы айтты, сен 5 жыл иштесең, 5 жылдын ичинде бүт репертуарды үйрөнөсүң. Үйрөнгөндөн кийин дагы башка деңгээлге чыгасың деп мени кызыктырып койду да. Дипломум калып калды да, дипломду ала элекмин десем, ал эчтеке эмес деп эле мага билетти даярдап беришти Москвага. Эми сага 1 жума убакыт беребиз, барып учуп кайра келе кал деди. Москвага келдим, келгенден кийин кайра Бишкекке учуп келгим келбейт да. Мен аякта 1 жума эмес 10 күн кармалып калдым. Кыздар менен сүйлөшүп, балдар менен театрга барам, кетким такыр келбей койду. Учаар кез болуп калды, бирок самолетко да кечигип калдым. Регистрация өткөнмүн, кийин мен самолетту таппай калдым. Буйрук экен да, самолеттер бүт турат трапта.
карасам эле Кыргызстан аба жолдору деп кызыл жазуу менен турат. Ошол самолетко жүгүрүп кетип атам, токтогула деп. Анан өзүмчө ойлойм, ошо көрсө бир жакшы нерсе болгон экен да. Кийин учуп келип эле театрга орноштум. Биринчи жолу ошо Уран Сарбайкышев Отунчуевич менен болду. Сени биринчи категорияга алабыз деди. Мен сүйүнүп атам, биринчи категорияга алды деп өзүмчө учуп жүрөм да. 2 жумадан кийин эле концерт даярдап калышты, билейсиң деп. Анда ошо биринчи концертимди Инга Евгеньевна Левченко деген мугалим менен даярдадым. Жакшы үзүндү биледим, Пахита деген спектакльде. Кийинки ролум меники Жизель болуп калды. Жизельди Рина Чукоева менен даярдадым. 18 жашта актерский опыт жок. Ага карабай деле биз 2 жума даярдадык. Эртеден ушу 5ке чейин даярдайт элек. Жанагы пуантыны кийип мен тегеренгенде ооруп да калат, өкүп да калат, мозоль да болот. Рина Чукоева өзү аябай катуу мүнөздөгү адам. Эч мындай жалкоо адамдарды жакшы көрбөйт. Мен кыйналып жасай албай калсам, сен кайра жасай аласыңбы деп сурайт. Баягы мени текшерет да, жок десем жини келет. Мен аны көрүп эле ооба мен жасайм дагы десем анда бар. Кайра репетиция кылып эле кайталап вариацияны жасап. Көрсө уже канап, бутум канап калыптыр да, жана пуантынын сыртынан кан чыгып калыптыр. Саат уже 4-төн өтүп калыптыр. Уран Сарбайкышев залга акырын басып келип, Рейна, эми кызды кыйнабай кое бербейсиңби деп акырын айтты. Мен түшүнүп атам. Ошентип биринчи чоң ролум меники Жизель болду. Азыркыга чейин билейм, абдан жакшы көрөм. Аябай ыраазымын Рейна Чукоевага. Эмне дегенде мени ушул балет кесипке даярдап койду да. Каттуу өзүнүн мамилеси менен дагы жумшак мамилеси болобу, бирок мени эч качан мактабайт болчумун. Күн сайын репетицияда сен тиги секиргениң жашпай калды, тегеренгениң такыр болбой атат деп атып, мени ошол азыркы жеткен деңгээлим ошо деп ойлойм. Кыргыз Республикасынын эл артисти деген ардактуу наам берилсин. Тумакова Айзада Мамед Исаевна Кыргыз Улуттук академиялык опера жана балет театрынын сахнасынын алдыңкы чебери, балетмейстер коюучусу. Мен биринчи сыйлыгым эмгек сиңирген артист алганмын 2001 жылы. Кийин 2009 жылы почетный член Академии искусств, 2015 жылы отличник культуры дегенди алдым. Анда мен чоң концерт бердим 20 жылдык чыгармачылык ишиме арнап. Азыр эл артисти болдум. Ошо окуу менен ишимди кошкондо 33 жыл болуп калып атат. Гастролго көп эле жерге бардык. Ошол эле Турция, ошол эле Кытай театр менен бардык. Өзүбүзчө дагы Англияга бардык, Канадага, Венгрия, Австрияга бардык. Албетте Большой театр, Мариинский театрга дагы бардык. Жубайым экөөбүз көп спектакльдерди жаратканбыз. Анан ал дагы мага өзүнчө бир түрткү берип, мотивация берип, токтобой иштей бер. Ал өзү азыр пенсияда болсо дагы мени моралдык жагынан ушундай колдоо менен көрсөтүп турат. 3 балам бар, 3 баламды ушу чыгармачылык жагы менен, үй бүлө менен алып барыш абдан кыйын. Ага мен өзүм кайненем дагы жакшы жардам берип атат. Биз үй бүлөбүз менен балет өнөрүн тандап алганбыз. Анан улуу кызыбыз болсо экономика жагына кайрылып кетти. Уулубуз болсо азыр Москва академия хореография окуу жайында окуп атат. Кичи кызыбыз 2-класста Чолпонбек Базарбаев атындагы окуу жайында окуп атат. Мен өзүмдү бактылуу адаммын деп ойлойм. Жолдошум экөөбүздүн жолубузду жолдоп, балет өнөрүн уул кыздарыбыз дагы улантып кетип атат. Мен өзүмдүн кесибимди жакшы көрөм. Балетсиз жашай албаймын. Өзүмдүн ыраазычылыгымды айтып кетким келет. Биринчиден менин коллективиме.